Назира жана бизнес дегенде мындай чочуп кетип атам да ичимденчи. Бактылуу болбой жатам, анткени акча жок. Анда турмуш болбойт экен да. Анда мындай болот да, бир ишти таштап бизнеске кирем, бул өтө кыйын нерсе. Менде ичимде чоң акчада мисалы үчүн коркунуч бар экен. 30 күн болду, айлыкты жеткирди, ашып калды. Сиз кантип барылдыңыз, ана майбакыңызга отурганда эмне болуп кетти? Ушунчалык күчтүү аял, эми физически күчтүү аял, бир сильный плечо болсо дейт. Ал кантип болуп кеттиңиз? Балаңа акча тапканды үйрөтпөсөң, уурлукка үйрөткөн болосуң дейт. Кантип дүйнөлүк болдуңуз? Ошону түшүнгөндө анан үй бүлө багып ал акчаң бар эмеси андай эмес. Жок, анан бизнесиңизди айтып атпайсызбы? Бизнесин айтайм, мен кызык жагы мындай. Аягында эмне болот? Ал эркек ошол даражага жетет. Анан ошо чоң акча сизге мындай жан дүйнөңүзгө ырахаттуу эле отурдубу же кыйналдыңызбы ал акча менен? А сен жакшы экенсиң, подкаблучуң болбой калдың дешке дебейт да туура. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Дагы эле болсо биз жан дүйнөнү байытуу, өзүбүздү өстүрүүнүн үстүндө иштөөдөбүз. Бул тема абдан биздин көрүүчүлөрүбүздү кызыктырып аткандыгына байланыштуу жана биздин берүүлөрдү көрүп алар дагы өзгөрүлүп өсүп аткандыгына байланыштуу дагы бүгүн дагы дүйнөлүк коуч тренерди чакырып отурам. Биздин сыймыктуу агаларымдын бири, мен ушул жашоомдун жол баштап атканда ушул агамдын тренингине катышып, анан мындай жол жоомду таап кеткем десем болот. Максат Муктаров бүгүн биздин мейманда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кытайдан бери келгениңизге аябай куштарланып, бүгүн атайын тренингиңизге да катыштым. Анан аябай көп суроо, мээримде тим эле кычы-кычымын чыгам деп. Чыксын анан биринчиси мындан баштайынчы. Дүйнөлүк тренер деп атасыз да. Кантип дүйнөлүк болдуңуз? Кайсы дүйнөнү кыдырдыңыз? Ушундай дүйнөлүк тренер деген атка татыктуу болуш үчүн. Биринчиден дүйнөдө мисалы айталы, сизге бир диплом берсе, сиз аны айтасыз да, мен ушул университеттен диплом алгам деп турабы. Анан көбүнчө ушундай болот экен жашоодо. Эгер адам өзүнүн дипломуну же наамыны башка бирөөдөн алса, ага өзү татыктуу болбосо андай даражага келе албайт экен. Мисалы айталы, биздин тренингде айтабыз, өзүңө берген диплом гана иштейт. Сиз азыр мисалы бул кесипти тандаган жоксуз да, туурабы? Же дипломуңуз жок бул кесипте? Бул кесипте жок. Өзүңүз тандадыңыз, эл кабыл кылдыбы? Ооба, кабыл кылды. Ошо өзүңүз кабыл кылган дипломду эл кабыл кылат. Бул ушундай психологический закон. Мен эгер дүйнөлүк коучмун деп өзүм кабыл кылгандан кийин, ошо дүйнө кабыл кылат. Ошол биринчи Кыргызстандан башталды. Буюрса бул жолу келгенде өтө көп мени тааныгандар, ушундай фанаттарым, шакирттерим ушундай көбөйүптүр. Уже мен өзүмө жанакы айткан өзүм мен дүйнөлүк коучмун дегенди эл кабыл кылып атат. Ошон үчүн бул дүйнөдө эгер сиздер бирдемке кааласаңыздар, биринчи өзүңүздөргө диплом бересиздер. Мен өзүмө дүйнөлүк коуч, инвестор, бизнесмен деп диплом бердим, ошону иштеп атат. Хотя менин өзүмдүн формальный дипломум экономист. Ушундай секрет бар. Сон, агай, мен канча жыл мурун эле жаңы ушу тренерлер жаңы чыгып атканда ошондо катышкам да, сиздин сабагыңызгачы. Анан ошондо менин элесимдеги Максат Муктаров ал жөнөкөй эле бала болчу. Өлө жөнөкөй эле бала болчу да. Анан бүгүн сиз тренингде айттыңыз да, майбак менем депчи, мен миллионер болуп кеткем. Ошондой болду. Ал миллионер болуп кеткениңиз чын эле болуп кеттиңизби же азыркы өзүңүзгө берген наам сыяктуу эле ал дагы миллионер? Бул жагы чын эле уже. Анткени биз иштеп таптык да. Анда мурда мен миллионерди деле мен айткан жокмун, булар элдер айтат да. Анткени мен кылган ишим эмелер боюнча ошондой биздин обороттор, мисалы акыркы особенно пандемияда мен бизнеске жаңы эле кирдим, чоң бизнеске. Ошо бизнеске жок элеңиз го? Ооба, бизнеске жок элем, туура айтасыз. Анткени мен жакшы окуган бала элем да, отличник. Отличниктер обычно бизнеске кире албайт да. Ошон үчүн кыйналдым мен, бирок бул дүйнөдө менде синдром отличник бар экен деп туруп, ошону таап, мен андан чыга баштадым. Кантип чыктыңыз? Биринчиден, отличниктер мындай, мен жакшымын деген эме бар да, ошондой болуш керек, күтөт да. Мен жаманмын, жаман болсо да норма, бирөө мени жамандаса да норма. Жаман болгонду кабыл кылдым. Анткени менде бир страх бар эле, плохой Макс деп бир орус психолог тапкан. Мен ошону изилдесем, чынымен мен плохой Макс болбой деп туруп бирөөгө аябай жакшы көрүнөм. Бирөө мени мактасын дейм же корком.
Максат байке эме кылбай койду дегенден коркуп, анан баарына жакшы болор. Ошондо ошол плохой Макстын коркуусун жеңип, азыр плохой болсоң деле, жаман Максат болсоң деле макул кабыл кылам. Ошондо синдроматиктерден чыгасыз. Азыр жаман боло албайсыз да. Эгер бир адамда синдроматичника болсо, ал жаман болом деген бир эмени кабыл кылбайт. Ошону болбош үчүн ар нерсе кылат. Иштебей да жүрө берет, башкалар менен жүрө берет, өз убактысын коротот, өзүнө өнүктүрө албайт, ушундай болот да. Ошон биринчи синдроматичтегилерге айтмакмын. Сиздер бирөө жаман деп койсо, ал норма, бирок эч ким деле жаман дебейт, бирок ал башыбызда да. Ошого азыр көп нерсе өнүктү. Ошо 4 тармактан кетти. Биздин өнүктүргөндөй 4 тармак бул жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, анан бизнес же иш, анан коомдогу ордун. Ушу 4 тармактан параллельно өнүкпөсө, бир жагы аксай берет. Жеке өнүгүүдө бул өзүңдүн Бул физикалык жактан, физиологик жактан өзүңдүн кандай, мисалы жөн айталы, денеси, анан акылы, илими, билими, сүйлөгөнү, ошолордун баары жеке өнүгүүгө кирет. Өзүнүн өзү менен связан нерселер. иш. Экинчи жеке өнүгүү биринчи, анан мындай уровеньге келсек дагы жеке өнүгүү өтө маанилүү, баарына жардам берет. Анан үй бүлөлүк бакыт. Үй бүлөлүк бакыт, мисалы мен түшүнбөй турмун го, эргемге тиеримди. Же мындай да көп адамдар, мындай жөнөкөй жашаган адамдар бактылуу болбой жатам, анткени акча жок. Бир шарт бар башындачы, ошону эле кармап алышат да. Мен өзүм өзгөчө акчасы жок бактылуу болдум. Мындай айтканда үй бүлөнүн эмесин чечтим. Сырын чечип алдым. Сырын чечип алдым. Мисал айталы, жөнөкөй эле. Сиз аял кишисиз, эркектер бар. Мындай айтканда эркектер түз сүйлөйт, аялдар кыйыртма сүйлөйт. Мунун айына канча эме талаштар чыгат, туурабы? Мисалы келинчегим күз келип калыптыр, суук түшүп калыптыр десе, мен мындай карайм, туура айтасың, сентябрь болуп калыптыр деп коем. Туурабы? Сиз түшүндүңүз, эркектер түшүнбөйт. Эркектер мени түшүнөт. Окей, сентябрь болуптур, суук түшүп калыптыр. Келинчем не дегиси келди? Шуб алыптыр. Вот, мына өзүңүз түшүндүңүз. Мен буну билбеген эркек үйдө кырыш салаш болот. Ошон үчүн мындай жөнөкөй, элементарный үйдөгү нерселерден башташ керек. Анан бала тарбиялоо ошол сыяктуу. Анан кийинкисине өтөбүз. Эмне дедиңиз? Кийинкиси жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, анан иш. Мисалы иште көп элдерге совет берет элем. Азыр айлыкчылыктан чык, айлыктыктан чык деп атпайбы? Ишти таштап сразу бизнеске башта, бизнес башка. Мен өзүм бизнеске канча жылдан бери кире албай жүрдүм. Мен бизнеске баштаганда бир партнер менен кирдим. Ал жакта өтө тажрыйбалуу. Бир ишти таштап бизнеске кирем, бул өтө кыйын нерсе. Ошого менин советим айлыкты ташта эмес, айлыкчылык менталитетин ташта. Акчаң айына келсин эмес, сен суммаларды кала. Бир жумада келип калабы, бир күндө келип калабы, ошентип ойлонуш керек. Айды күтпөй. Анан айлыкчылыкта мындай да, аяктагы эң чоң эмемне стратегия ошол айлыкты жеткириш керек. 30 күн болду, айлыкты жеткирди, ашып калды. Жөнөкөй жумушум эмне кылат? Уже успешный болдум, колумда ашып калды, ошону коротуш керек. Туурабы? Ашып калды, эмки айда да айлык алам да, ошол как будто постоянно айлык корото берет. Мисалы бир мисал айтайын сизге. Чикагода 100 жыл мурда, 200 жыл мурда, 150 жыл мурда кулдарды алып келген. Туурабы? Африкадан. Анан алып келип туруп иштегиле десе иштебей коюшат. Неге десе курсак аш дейт. Макул тамак дейт. Дагы иштегиле десе жок дейт. Неге десе суук болуп атат. Алар Африкада ысык, Чикаго суук. Анда кийим берет. Анан иштеп келишет, кечинде турат, эмне турасың десе, бир эс алып анан иштейли дейт да. Макул анда бияка жатып кала дейт. Кулдар ошентип иш кылтабы? Эми азыр мен айлык алсам, эмне кылам? Тамак жейм, кийим алам, анан квартплатам төлөйм, акча барбы? Жок, туурабы? Ошондой эле сыяктуу болуп атат да. Ошого бул жерде ушуну жакшы түшүнүш керек болот. Баягы кулчулук немеге түшүнүп экенбиз да, жана айлыкка байланып алып экенбиз. Бул жерде биз түшүп алабыз, же сизди түшүрдү. Сизди эч ким тааныбайт, бирок бирөөлөр бар. Сизди тез мындай эми балар чоң кишилер да мындай, сиздин айылда төрөлдүңүз эч ким билбейт сизди. Бирок программа куруп койгон үчүн ошо программа менен жашайбыз. Ошондон чыктыңыз? Чыгып атам. Чыгып атасыз. Тамам мындай неме аягына чейин чыгар элексиз. Жок, эми аябай чоң успешке жесе, мына чоң даражада чыккан болом да. Анан кийинкиси эмне дедиңиз? Кийинкиси коомдогу ордуңуз. Ал бул жана эмне атактуу болгон үчүн элеби же?
Жоқ, коомдо ордуңуз деген мисалы ар кимде коомдо бир нерсе болгусу келет. Туурабы? Мисалы жөнөкөй деле адам мындай достору менен чогуу ал достор аны кабыл кылсын деп аларга чай бергиси келет мисалычы. Туугандар менен арасында бирдемке болот, туурабы? Ошол любой адам социум болгон үчүн коомдо бир ордун болсун дейт да, мындай элдер менен кабыл кылсын дегенчи. Ошого дагы өнүгүш керек. Мисалы айталы, сиздин айылдаштарыңыз болсун, же эме болсун, алардын ичине кирип, ал жерде бир ордун болсун. Же мени мисалы пунктуальный десин дейт, же мындай бул берешен, же бир какой-то бир нерсе күтөт го элденчи. Ошол нерсесинде да максат коюш керек да. Аны каяктан билебиз, мен сизге айтайын. Мисалы байыган киши, определенный состояние жеткен киши мындай коомго бирдемке кылгысы келет да ичиненчи. Ал планы болбосо, анысы ашпаса, уже наркаларга таасир берет. Ошого аны дагы азыртадан баштап алып кете бериш керек. Не обязательно известный болгондо анан мындай кылам дебечи. Азыр досу бар, 5 досу бар мисалы, туурабы? Аларга мындай чай берип коет, анан же эме болот. Мындай коомдо ор деген мындай да. Өзүнүн үй бүлөсүнөн башка туугандарынан башталат. Туугандары, алыскы туугандары, айылы, анан шаары, анан ошентип чоңоюп Кыргызстан, анан дүйнө, ошолордун баарына план коюп алыш керек да. Менин 4 тармактуу эме пландарым бар, эме максаттарым бар, кыялдарым бар. Үй бүлө жеке, үй бүлө дедиңиз, Биринчиси жеке өнүгүү кайталап. Жок, үй бүлөңүздү коюңуз. Үй бүлөңүздө мен азыр уулум экөөбүздүн эле мамилебизди, же болбосо апам болуп мамилебизди чыңдай турган болсок, бул үй бүлөгө кирет, Туура. Балдарыбыз, келинчегиңиз. Үй бүлө экен деп эле мен эле шашылыш түрдө эрге тие калышым керек болот. Кандай? Жок, эми мен сиздин жашооңуз жашаган жокмун, өзүңүз билесиз. Мен просто ошо үйрөнгөн нерсе айтам. Мындай нерсе да. Мен аял кишилерди көрдүм, эми мындай канчалык эркек сымал болуп, ушунчалык же физический жактан же көп акча тапса дагы, в любом случае аялдын табиятына сильное плечо керек дейт. Алар айтат, мен айткан жок, мен аял киши эмесмин да. Алар айтат, мындай пацанка деген бир программа бар Россиядачы. Онда штангисттерде эми күлдүрүштөр. Ушунчалык күчтүү аял, эми физически күчтүү аял, бир сильный плечо болсо дейт да. Ал сильный плечо не обязательно эме күчтүү. Жөн ошо арык эме болсо деле чечкинде болуп чайгалып барып жүрүм сага мындай ошол сильный плечо сыяктуу да. Биз ойлогондо мындай тигинен тиги киши, балким ал аял киши тигин көтөрүп кой дегендейчи. Ошого сильный плечо деген бул табият. Сильный плечо мисалы эркектер определенный табияты бар. Мисалы бизге сыртта согушкан, анан кыйналсак да эме алар бизге наоборот күч берет. Конкуренция күч берет, атаандашкан күч берет. Аялга күч жоготот да. Аялдар чогуу иштегенге, бирөөнү ээрчигенге, эмнеге сиз кыйырмай айтат да. Аял киши мен келинчем эмнеге кыйырмай айтат? Мен сурадым да. Мындай түз эле айтпайсыңар десем, жаратылыш ошондой экен, кызым да ошондой, апам да ошондой, баары аял киши ошондой экен. Анткени мисалы күз келип калды десе, мен сага шуба алып берем. Албетте эртең баралыбы десек, уже жолдошум эмне болду? Чечкиндүү болду. Артынан ээрчиди, анан кубанды, анан энергиясы чыкты. Туура, ушуну күтүп атат да. А буну билбеген эркек шубаны алып не кыласың? Азыр акча бар эле, көрдүңүз кандай нерсе келди. Ошону түшүнгөндө анан үй бүлө багып ал акчаң бар эмеси, андай эмес. Бай болсоңуз дагы үй бүлөнү отдельно тренировка кылышыңыз керек. Вложение кылышыңыз керек. Жумасына гүл алып келиш керек эркек ушундай. Аял болсоңуз, эгер үй бүлөлүк целиңиз болсо, анда аял киши кандай кылса эркекке эме берет. Мындай түрткү берет, энергия берет, мындай поддержка болот, ошону билиш керек да. Анысы жок болсо, бүгүн тренингде айтты го. Мен жолдошум поддержка кылбайт, андай дейт да. Анан меникини укпайт дейт. Анан айттым да, сиз аныкын угасызбы дедим. Аныкы мага жакпайт дейт. Аныкы жакпаса ошол эле сыяктуу тигини жакпайт. Ошон үчүн аялдар өздөрүнүн планын кыла бериш керек. Эркек жолдошу да өзүнүн планын кыла бериш керек. Анан орточо нерселери бала чака, үй бүлө, анан совместный. А так, мисалы мен өзүм хоббилерим бар, эмелерим бар, аны келинчегим айтса мага жакпайт. Анда ал эмне? Аны түшүнбөгөн үчүн ал өзүнүн пикирин айтса, анда мага поддержка болбой калат да, пикир болбойт. Пусть аял кишилер ошо маникюр, педикюр өзүнүн эмелери бар, кыла берсин, эркек айткан кереги жок. Мисалы маникюргө барам десе, эркек маникюрду түшүнбөйт да, туурабы. Анын эмне дейт да, ошо сыяктуу да. Аял эркек аны түшүнбөйт. Эркекти аял ошондой түшүнбөйт да. Мен айттым, мисалы өзүм жаккан жагым коучингге барам, тиге барам дегенде, башкы убактарда ал жерден акча чыгабы? Мисалы да, туурабы. Мен макул акча чыгат деп өзүм оправдание кылып атам, эме кылып атам, бирок ал жерде мен акча үчүн көп эме кылбайм да. Ал жерде менин каалаган хоббим, мага жагат. Келинчем просто азыр бизде ошондой, мен эмне кааласам келинчем кабыл кылат. Ал эмне кааласа, мага жакпаса да, жакса, не важно, аныкы да Кудай берген. Анда эмне кылам, мен аныкын кабыл кылам, экөөбүз жакшы жашайбыз.
Мындай жеке өзүңдүн жекелигиңди коргоо деген нерсени биз жакшы кабыл албай атат окшойбуз да. Мисалы үчүн мага жакпаган нерсени сиз менин жолдошум болсоңуз, эмнеге аны жасап атасың деп кечке эле кийлигише берүү, сиздин ындыныңызды өчүрүү, же болбосо мен бир жакшы артист болом десе, артистти эмне кыласың, артистте аял болмок беле деп сиз кийлигише берсеңиз, анда турмуш болбойт экен да. Анда мындай болот да. Анда мындай болот. Үй бүлө болду. Мындай чыкканда бири-бирини отмена кылып коюп атат да. Ойлоңуз, сиз ушунча күчтүү аны коргогонго аракет кылып атасыз. Продуктив нерсе жок. Байыганга, бактылуу болгон жок. Ошол жерде негатив кирген ордуңуздарда турасыз да, мындай айтканда. Бул жолдошу менен аял болот, адамдын ичи дагы ошондой болот да. Өзү калаган кылбай, элдикини ойлоп ошондой кылганда өзүн кармап калат. Мында бүт энергияны, бүт ошол ресурстарды ошо негативди оңдогонго кетет. Ошого эгер мен сизди кабыл кылсам, анткени сизге жаккан нерсени Кудай берди да, нар жагыңызда бар деген сөз да. Бул эми өчпөйт да, буну жапсаң да өчпөйт, эме кылсаң да өчпөйт. Ошону адам түшүнүш керек. Менин келинчегим ушундай. Даже артист болсо, ушундай болду, артист болду. Ал тиги эмнеге кабыл кылбашы мүмкүн? Анткени эл эмне дейт, же ошондой деп коркот да, ошол сыяктуу. Ал деген сөз адам өзүн сүйбөйт. Эгер мен өзүмдү сүйбөсөм, келинчегимди да сүйө албайм да, эл эмне дейт кылат. А мен өзүмдү сүйсөм, келинчегим хоть не болсо дагы мен уже кабыл кылам дагы, элдердин пикири маанилүү эмес да. Анткени жоопкерчилик келинчегим менмин. Эл менин келинчегим багабы, туурабы? Мен элдикин айтканын кылып туруп, келинчегим менен подкаблшик болом, тигиндей болом деп эме кылсам, бала чакам калып калса, эме болсо, аны ким жоопкер? Тиги дүйнөгө барганда Кудай эмне деп сурайт? А сен жакшы экенсиң, подкаблшик болбой калдың, бейишке дебейт да, туурабы? Любой кыйынчылыкта сен турдуң, элдер сени подкаблшик деди, мындай деди. Неважно. Мен байкадым да, элдер бир адам самолюбиясы жогору болбосо, өзүнүкүн кабыл кыла албайт экен да. Элден коркот экен, уялат экен, мындай кылат экен. Өзүнүкүн жогору кылганда уже Кудай менен болот, өзүнүн каалоолору болот. Анан эгер Кудай ал кишини белек катары берди да, мен келинчегимди сатып албадым, мындай кылбадым, ага атайын иштебедим, мындай кылбадым, берилди, туурабы? Кудайдан белек берилди. Эми белек берилген нерсени критика кылсаңыз жакшы, жаманбы? Жаман. Анан критика кыла берсеңиз, наалы берсеңиз, анан эмне болот? Алып коет. Алып кой, ошо сыяктуу. Ошон үчүн ошого этият болуш керек да. Эми тагдырда ар нерсе болушу мүмкүн, бирок жашоого машыкпай кирип калганда бир аз таяк жеп калабыз. Же вообще эле машыкпай кетсек, балким жыгылып калабыз да. Но кайра турганыңызда аябай күчтүү турасыз да. Анан жана суроону бергим келип атат. Мындай, мен мисалы үчүн Назира жана бизнес дегенде мындай чочуп кетип атам да, ичимденчи. Кочоганда бизнес депчи. Анан ошо сиз жана бизнес болуп аткандачы, ушул нерсени кантип байкалыштырдыңыз? Анан менде ичимде чоң акчада мисалы үчүн коркунуч бар экен. Чоң акча кезде мен эмне кылам, аларды кантип эмне кылам дегендер бар экен. Эми глейген үйдө эмне кылам, кычыраган майбактарды эмне кылам деген нерселер бар экен да. А сиз кантип арылдыңыз? Анан майбагыңызга отурганда эмне болуп кетти? Биринчиден биз эмне кылсак, же эмне болсо ошого эмне үчүнгө жооп бергенбиз. Бүгүн сиз интервью алып атасыз, өзүңүзгө эмне үчүнгө жооп бердиңиз, ушул жердесиз. Мен да эмне үчүнгө жооп берген үчүн ушул жерде отурам. Любой адам эмне үчүн жооп берсе, ошону кылат. Эгер жооп бере албаса, анда биз аны жалкоолук деп коебуз. Жалкоолук жок, бир нерсе кылып атасыз го. Анан жалкоолук мындай деп атам, жок, эмне үчүн ошону кылат, жообуңуз жок. Элдики болушу мүмкүн, бирөөнүкү болушу мүмкүн. Эгер сиздики болсо, ал жерде жалкоолук болбойт. Эрте ошол момент көтөрүлөсүз да. Эми сиздин айтканыңыз туура. Мен коучмун. Сиз мисалы айтасыз, өзүңүздүн эмеңиз бар. Анан кантип бизнес деп атасыз, туурабы? Бул бизге мындай бизнес жөнүндө түшүнүк берилген эмес да. Мен бир автордон жакшы нерсе мага тийди да, ошол жакшы нерсе болду. Мага аябай жакты. Эгерде балаңа акча тапканды үйрөтпөсөң, уурлукка үйрөткөн болосуң дейт. Бул өтө маанилүү. Мага аябай жакты. Эгер мен чынында балама акча тапканды атасы катары же апасы катары үйрөтө албасам, кичинесин ар түрдүү техника бар да, туурабы? Анда ал чоңойгондо бир кесипке кирип же бир госслужбада иштеп жүргөндө ал эмне кылат? Коррупция кылат, же уурдайт. Түшүндүңүзбү? Уже аны ким кылды? Ата-энеси акча тапканды үйрөтпөдү. Конечно, биздин ата-энебиз өздөрү да билбейт акча тапканды, мисалы, бизнесмен болбосо. Значит, ушул жерден ушуну түшүнүш керек экен да. А балдар өтө маанилүү. 6 жаш бала эми ошол сыяктуу да. Эми бизнес боюнча. Буну эмнеге айтып атам? Ар бир адам акча келе турганды бир эле айлыгынан ойлобош керек. Аябай көп возможность бар.
Мисалы, өзгөчө азыркы возможностьтор, мисалы мен коучмун, подписчиктер болуп атат. Азыркы замандын бир жаңы баалуулугу чыкты. Мурда алтын бар эле, жер алып коет эле, баягы ценный бумагалар бар ошондой. Ошонун бирөөсү азыр attention деп коет, внимание. Ал деген сөз подписчик деген сөз. Бул өзүнчө чоң возможность. Азыр мен ушунча подписчигим бар, мисалы Кытайлар менен сүйлөшкөндө уже алар уважать этет. Как будто менин алтыным бар, банктагы алтынды көргөндөй кылапчы. Анткени возможность көп. Кадыр барып береткенде. Кадыр барып бере, бул деле как будто сен майбактан күчтүү ал, билесизби, Кытайда. Миллион подписчигим бар деп. Бар меники 1,6 миллион. Сиз канча? 1,6 миллион. Чын эле ошончолук кеттиңизби? Сиз билбейсиз да, муну караңыз. Ал кантип болуп кеттиңиз? Эми ал секрет, ал жагын билбейсиз. Анан? Ошол мындай жатканда бул замандын талабына жараша кетиш керек. Мисалы айтып атат, азыр элдерде кыска эми болуп калды. Короткий память, баягы да фото. Ошон үчүн TikTok өнүп кетти, туурабы? TikToктон мурда Instagram, андан мурда Facebook, туурабы? YouTubeга азыраак көп кишилер мындай любительдер, ошо сизди фанатыңыз кечке көрөт аягына чейин. Ата жаштар көрбөшү мүмкүн. Анын себеби, значит, азыркы заманда бир эмени, бир информацияны дейли, жакшы бир сабакты ушунчалык кыска кылышыңыз керек. Ушунчалык кыска кылсаңыз, еще тем более анын сөздөрү эмес, ошонун видеосу менен болсо, уже баягындай преубеждениялар бар го. Мисалы, мону билесиз да, туурабы? Бул жигит эмне кылды? Бул сүйлөбөйт. Музыка менен ушундай дүйнөнүн баарын колго алды, туурабы? Значит, бул баягындай тилдерди, анан какой-то эмелерди, преубеждение бар го. Барьерлерин өтүп кетет. Анткени бирөөсү азыр бир арабча сүйлөп атса, анын видеосун көргөндө башка улуттагылар уже кыйналат да, уже мындай блок бар да, өткөрүп ошо. Биз орусчаны көрөбүз, туурабы? Аңгиси болсо түшүнбөй калабыз да, өткөрүп ошо сыяктуу да. Ошон үчүн бул жерде азыркы заманда бир информацияны ошончолук кыска, визуальный бериш керек да, музыкасын кошуп. Ошондой бир бизнестер, ошондой бир түшүнүктөр, ошондой бир тренингдер, ошондой нерселер болуш керек. Ошол киши ийгиликтүү болот да. Жок, анан бизнесиңизди айтпайсызбы? Бизнесин айтаймы? Мен кызыкчагы мындай. Менин бир техника үйрөнгөнмүн да. Мындай техника, сиз караңыз. Эгер бир нерсени план кылдыңыз, бир жолу кылдыңыз, эки жолу кылдыңыз, үчүнчү кылдыңанда уже токтотуңуз. Кудай ал жерде тагдыр токтотуп атат. Ал нерсе болбойт. Ошол знак. Знак болушу. Ошол знак. 3 жолу кылдыңыз, уже бүт. Не сдавайся деп айтат го. Меники ошондой эмес да. Не сдавайся деп кылып келатсыз, ана азыр жакшы болсо кылып кете бериңиз, проблема жок. Эгер туура эмес болсо, анда меникини кылып көрүңүз. Бир кылдыңыз болбоду, эки кылдыңыз болбоду, үч кылдыңыз болбоду, токтотуңуз. Ал жеңилгендик болуп саналбайбы? Ал жеңилдик болсо, ал тагдырда мындай. Мисалы, сиз бир нерсе целди кааладыңыз да, Кудайдан жолду мынтип атасыз да, мен могул жерде бир целим бар, туура, максатым бар. Ошого ушу жол менен барат деп атасыз. Сиздин оюңузча ушу жол менен барат, бирок тагдырдын жолу андай болбошу мүмкүн. Биз жолубуз тагдыр менен барылат. А бул жол адамдын ойлогон жолу. Сиз өзүңүз ойлоп атасыз, ладно, дүйнөдөгү адамдар чогулуп ойлосун, не важно, адамдын ол жолу. Дүйнөнү ким башкарат? Дүйнөнү Кудай башкарат да, туурабы? Значит, дүйнө сиздин каалаганыңызды, Кудай сиздин каалаганыңызды өзүнүн жолу менен алып баратат. А биз ал жол эме деп атабыз. Нелагичтүү, ушу менен болмок беле. Ушу мен биринчи келгенде эсиңизде барбы? Мен буну ачык айтып берейин. Биринчи келгенде логика салгам, ал убакта мынчалык өнүккөн техникаларым жок эле. 2017-18 жылы. Биринчи Кыргызстанда таанымал коуч болуш эмне кылыш керек дегенде, известный кишилерге барыш керек. Анан ким менен, давлат менен сүйлөш керек, мындай, туурабы? Логика туура. Бирок андай болбойт экен. Чыкырдык эч ким келбейт, туурабы? Тагдыр мени именно сиз менен алып кетет экен. Единственный известный киши сиз келдиңиз, туурабы? Ошон үчүн жөнөкөй адам менен кетип атат, анын артында Кудай бар да. Эгер чоң адам десеңиз, ага берип коесуз да. А жөнөкөй кичинекей нерсе менен Кудай ошолор колдонот. Кудайдын күчү көп да, Кудайга не важно. Кичине чырпык колдонуп эле сиздин эмеңизди аткарып койрот да. Анткени аркадагы күч чоң. Ошого сиз бир нерсени наставить эткенде, эгер аябай көп наставить этсеңиз, целиңизден көп жолду наставить эткениңизде, Кудай сиздин эң көп каалагыңызды берет. Анда жолду берет, анан тияк жар целге жетпей каласыз. Ошого мен ушул техниканы колдонуп атканда, бияка келдим 2020-да 10-январда, анан Кытайда пандемия башталып кетти. Анан келинчегиме жаздым да, уже келе бергиле депчи. Самолеттер учуп атат эме болот, барбайм деди да. Анан мындай жүрсөм, Кытайда жашаган досторум Малайзиядан Кытайга барбай кайра келиптир. Кытайда мындай болот экен, мындай экен, как будто пандемия ошол жакта болуп калып кала тургансыпчы. Анан алар айтса, дагы эме болуп, дагы келинчегиме сурадым. Анан 3 жолу сурагандан кийин уже мен ушул техника колдондум. Бир нерсени бир кылдың, эки кылдың, үч кылдың, аны токтотосуң.
Анан ага айттым, сен азыр кара келем десең дагы келбейсиң, токтоп тур. Мен келатам дедим. Москвага өтүп, анан Кытайга бардым. Кытайга киргенден кийин эшиктер жабылды. Анан эмне болду? Ал жакта возможность болду. Элдер Европадагылар маска издеди, дагы Кытайдан бүт пандемиянын эмелери Кудай жалгап, ошол жерде мен партнерим чалып, бирден маска сатпайлы чет өлкө андай деп, ошентип бизнеске баштап кеттик. Ошентип анан чоң объемдорго өттүк, эме болду, ошентип анан бизнес башталды, акча алып. Анан ошо чоң акча сизге мындай жан дүйнөңүзгө ырахаттуу эле отурдубу же кыйналдыңызбы ал акча менен? Мындай нерсе да, балким менин эмоциональный счетума караганда келинчегимдики жогорураак. Мен мисалы коучинг мындай да ресурс, Кудай сиздин каалаган нерсеңиз жаныңызга жөнөтүп коет. Ошончолук жакын. Мисалы мен уже коуч катары уже эме кылып, бир миллиардерлердин арасына киргим келди да. Миллиардым жок, бирок не важно, ошолорду бир көрөйүн, кантип чай ичет экен. Миллиард киши же кантип сүйлөйт экен. Ошентип атсам, кийин ой келди, менин келинчегимде миллиардтар бар да менин. Ал месинде? Ал мындай времени эмес экен да, ал бүтпөйт да, нар жагында бар экен да. Анан ойлодум, значит, мен кругум уже үйдө экен да. Аны просто угам уже, мурда укпайт элем да, эмнегенде ушундай болмок беле. Азыр угам, мен ошончо акча алып келип берем дейм. Ал эми үйдө отурат, эми ага жолдош алып келиш керек деп туурабы. Ошо мен азыр эркектерге айткан бир жакшы советим бар да, буну аябай жакшы угуп алсаңыздар ошо. Эркектер чоң нерсени каалабайт да. Мындай каалайм деп атат, моундай амбицион андай эмес. Бир аз байыгандан кийин уже токтоп калат да. Ошого алардын кылганы, келинчегин эмне кааласа баарын жазып алсын. Кызы эмне кааласа баарын жазып алсын, аял кишилер. Апасы эмне каалса баарын жазып алсын, анын задачасы просто ошолорду галочка койгон. Кыдыргысы келсе кыдырсын, үй аламсы үй алып берсин, мындай кыла берсин, аягында эмне болот? Ал эркек ошол даражага жетет. Шуба сураган аялдар жаман көрбөй эле энеңдирейин. Жөн сүйүнгүлө. Мындай да жакшы караңыз, мындай эркектер өздөрү да билет. Мисалы, костюм менен жүрө берет. Мындай рациональ ойлонот. Чоң акчаларды эме. Мен студент болуп жүргөндө акча топтой албайт элем да. Үйлөнгөндөн кийин топтодум, алдан эмне үчүн топтодум? Келинчегимдин айын топтодум да. Ошого эркектерге чоң совет, кызыңыздын, мисалы, кыздар чоң айткан, эмне каалайсың, кандай мечтаң бар деп туруп баарын жазып алыңыздар. Жол келинчегиңизди жазып алыңыздар, апаңызды жазып алыңыздар, аял киши жакындарыңызды жазып алыңыздар. Просто ошону аткарыңыздар, бүттү, ошондо байысыз, успешный болуп баардык нерсе болот. Аябай оңой нерсе. Сиздин эме техникаңыз мындай экен да. Элдер техникасы мындай го. Бир нерсеге, мисалы үчүн глейген үй алгың келди, ошол үйгө кантип жетиш керектерин, жолдорун жазып чыгана майда чүйдөн дейт го. А сиз болсо кандай жеткениң сага эмне керек, көр результатты эле ойлой бер. А калганы Кудайга тапшырып койсоң өзү жеткирет деген тема экен, э? Туура. Бирок элдер бул туура эмес деп айтышат. Баардыгы айтышат. Булар билгени бар. Мен анда суроо берейин сиздерге. Баардыгы ушинтип ойлогон, план кылымында кылып жетсеңиздер, проблема жок, жетиңиздер. Бирок жеткениңизде сиз жазган кичине нерсеге жеттиңиздер да. Чоң нерсени план кыла албайсыз, анткени чөнтөгүңүздө жок. А байларды сураңыз. Тоо келчи байлар менен сүйлөшөм да. Алар билбей ушул нерсени кылат. Алар конечно каалайт, кантип билбей. Мисалы, жаман окуган балага эч ким кийлигишпейт, ал өзү отурат. Бир. Анан каалаган жазып коет, мисалчы. А отличниктер эмне кылат? Жок, андай болбойт. Мектеп эмне деп үйрөттү? План кылышың керек, мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек, конкретно болуш керек сыяктуучу. Мен тапканым биринчи мен да ушуларды үйрөнгөм да, бирок андан күчтүү экен бул. Ошого конечно баягы бизнес кылышым керек, бизнес кереги жок сага. Бизнес кылып акча таап эмне кылышың керек? Үй алышына сен үй деп жазып кое бер. Аны бизнестен береби, тияктан береби? Мындайча айтканда, биз мынтип ойлойбуз да. Акчам жок деп кылып атпайбызбы? Мындайча айтканда акчага такап атабыз. Чынында акчага такалбайт. Бир нерсе акчага такалабы же башка нерсеге такалабы? Кудайга такалат. Акчага такалган уже мындайча айтканда бир аз ширк болуп калат. Мындайча айтканда акча эмне? Кагаз да, туурабы? Ал жерде күмөн. Анда айтып атат, Кудай айтат, сен акчага эме кылсаң, пожалуйста, акчадан сурап ал деп атат, акчаңыз жок, акча бере албайт атам. Ошого сонун айттыңар. Максатты койгондон кийин болду, кантип болоорун унутпайсыз. Эгер вдруг тагдырда сизге ошол акча менен бериле турган болсо, тагдырда ошол жол, анда сизге сөзсүз акча келет. Эгер акча менен болбой башка нерсени берип атса, ага ачык болушуңуз керек. Акча жок да аны каалабайм. Каалабай калганыңыз үчүн Кудай бербейт. Анткени аятта жазат, каала берейин. Берейин, анан каала эмес, сиз каала берейин деп атасыз. Агер сизге акча десе, акча жок да, каалап атам, акча жок да, уже сомнение келип атпайбы, кантип дегендечи. А сомнение бул күмөн, бул дагы закон. Бир хадисте айтылат, мен пендемдин күмөнүндөм. Ал деген сөз, мисалы, биздин максатыңыз барбы? Чоң максат. Айтыңыз, күмөн санаган максатыңыз барбы?
Ошо мен мисалы үчүн мен бизнесчи Назира глейген чоң акчаны эс болот деп күмөн санайм да. Чоң акча канча дейм? Бир любой акча. Миллиард доллар. Миллиард доллар. Сиз миллиард долларды каалаганда күмөн санасаңыз, мынтип айтып атасыз Кудайга. Кудай, сен мага миллиард доллар бере албайсың деп атасыз. Кудай алың жок андай деп. Алың жок деп атат, ооба. Каша деп койлу. Мындай айтканда ооба. Ан Кудай айтат. Айтбекова Назира. Сен муну ааламдарды жараткан менмин. Микро, макро, сен миллиардтар эми эчтеке эмес да Кудай үчүн туурабы? Сен ойлоп атасыңбы, мен сага бере албайм деп. Анан күмөнүңүз менен ооба деп атасыз. 3 жолу айткандан кийин анда Кудай айтат, пусть сен ойлогондой болсун дейт. Кудай ошондой закон коюп койду. А ошон үчүн күмөн санагандардын башына ошо келет. Не из-за того, что Кудай берген жок, из-за того, что ал Кудайга күмөн санап, Кудайдын кудуретин күмөн санап атат да. Ох, сонун айттыңыз. Аябай кирди ошо сөз. Кирдиби? Эми эмне кылыш керек дебесизби? Күмөн чыкпаш үчүн кантип деген суроону сиз жооп бербейсиз. Сиздин жооп беретиңиз эмне каалап атасыз? Миллиард доллар. Доллар беле, сом беле? Миллиард доллар ма? Сиз айтасыз, миллиард кылыңыз, анткени уже триллионго чыгып атабыз дүйнө туурабы? Кыргыздан эмнеге миллиард чыкпасын? Айтбекова миллиардер. Аябай жакшы болот. Жакшы болот. Ошого чыгыңыз, анан экинчи эмне үчүн миллиард каалайсыз? Ага жоогуңуз жок болсо, эмоция жок, каалоо жок болот. Аны да табыңыз. Эмне үчүн дегендерге макул сон. Азыр миллиардка таптыңыз, эмнеге миллиард каалайсыз? Мен немелерин айта бересиз. Окей. Мындай айтканда биринчи эмне? Караңыздар, баарыңыздарга өтө маанилүү нерсе, каалаган максаттарыңыздар зат атоочу болуш керек. Зат атоочу? Зат атоочу. Этиш эмес, түшүнүктүүбү? Туура. Азыркы бүт көбүнчө максаттарыбыз эмне болот? Машина алам, этиш. Үй курам, этиш. Кыдырам, этиш. Бул этиштерди кыласыздар, Кудай итегеле берип атат, бирок результат жок, анткени бул туура эмес этиш. Тагдырдын этиши башка болушу мүмкүн. И ал этиш келип атат сизге, бирок результат жок. Эми этиштерди унутабыз, кантип барабыз, Кудайга таштайбыз. А бизге эмне каалайм, эмне үчүн бүттү. Эки эле суроого адам жооп берет. Кантипке жоопту мынтип эле бересиз. Баарыңыздарга өтө күчтүү техника. Кантип миллиардер болосуз деп мен сизден сурасам, сиз мынтип айтасыз. Максат Муктаров, мен билбейм. Бирок ошол болот. Ошону каалайм, ошого ишенем. 4 сүйлөм. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. 4 сүйлөм. Ошондо ачык болосуз уже. Кудайга таштайсыз. Сиз айттыңыз мага, кантип каяктан чыкты десем дүйнөлүк коуч болосуң деди. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Мен Кудайга дүйнөлүк коуч болом деп кабыл кылып, өзүм калып айттым. Решение бердим. Ошол болуп атат. Кыргызстанда эмнеге таанылып кеттим? Сиз кантип ойлойсуз? Значит, максатым бар экен. Эртең бир күн башка өлкөлөрдө чыкканымда, англисче жазып атканымда, Instagramда сиз эстеп дагы интервьюга чыгасыз. At that time we're going to talk in English and the coaching in the world, right? That's what I'm talking about, you know. Ошол сыяктуу болуп, ушул бул мен билбейм. Түшүнүңүзбү? Мен билбейм десем, уже Кудай мага жол көрсөтүп атат, ачык болуп атам. Мен билем десем, монтип кылам, пландар мындай деп атпайсыз, Кудайдын ишине килигишип атасыз. Тагдырга килигишип атасыз, анан өзүңүзгө таштап коет. Аны менен болбойт, адам кантип билет? Кантип деген суроо кыялды өлтүрүүчү суроо, опасный суроо. Анан ойлодум, эмнеге кантип деген, ананда Кудай жаратты да бул суроону, туурабы? Ал ойлосом, кантип деген өткөн чакка берилет экен биз үчүн. Кантип бияка келдиңиз айтып бересиз. Же физикалык закондорго айтылат экен. Мисалы, музду кандай кыласыз десе, кантип кыласыз десем, эме сууну коем, морозилкага муз болот, туурабы? А келечек буну уже билбейбиз. Кантип дегенге жооп бербейт да келечекке. Ооба, келечекте кантип биласыз? Сиз айтасыз мындай, адамдын сөзү болбойт да. Кудайдын сөзү болуп, Кудайдыкын да билбейбиз. Ошон үчүн билбейм деп айтыш керек. Итчир калыптан болду. Эми мындай суроо. Эң биринчи ошо силерге тренингке келгенде, ошол баламды кантип өстүрөм, анан эмне кылам деген моундай суроолор менен келгем да. Анан сиз деген анын сабагына анан окубай атат, анан мен минтип атам, тигиндесин силер урушуп койгонсуз да, ага эмне килишип атасың жашоосуна депчи. Ошентип кечиресиз, урушпайлы. Жок, мындай жакшы ниетте да айткансыз да. Искренне айтыптын да, жүрөккө тийиптир. Аябай, ал орус тилинде сүйлөп атат, мен аны кантип кыргыз кылам десем, эми ага ыңгайлуу болот, сиз эмне кийлигишип атасың дегенде айткансыз да, ошондагычы. Ушул эки сөз аябай менин тереңине орноп калып, анан баламды Кудайга тапшырып коюп, эми Кудайдын карамагында өзү туура жолдо болот деп мындай ниет кылып кылдым. Азыр чын эле сабагына такыр килигишпей койгондо, ал өзү түшүндү анын жоопкерчилигинде экенин. Жанталашып өзүнүн
келечектеги кесибине ылайыктуу сабактарды гана окуп атат да. Анан ошол учурда сиз айткансыз да, мен балдарымды мектептен алып салдым, анткени алар робот кылып чоңойтуп салат, бир эрежеге тыгып салат дегенсиз да. Эмне болду ошол жакта? Ал жакта жаңы тапкан үчүн аябай эмоционалдуу жогору болчумун. Андан кийин азыр андай кыла албадым. Аны кылыш үчүн балким күчүм жетпедир. Бирок эгер күчүм жетсе, мен действительно алам дагы. Ошолор эмне калса жөн эле мугалимдерге берип ошондой кылам. Бирок азыр дагы эле Кытайлардын мектебине барып атат. Ал жерде эми кытайчасы жакшы болуп атат. Бирок андан сырткары үйдө ата-эне катары алардын түшүнгөн, алар менен көп сүйлөшөм, аларга коучинг кылам, мисалы чоң кызыма. Ошентип жок дегенде мектепте баягы бир шаблонго киргизип атса, үйгө келгенде ал шаблонду сындырганга аракет кылып атам. Мен азыркы эмем ушул эле. Мындай балдар менен эсептешүү, балдардын оюн тыңдоо деген нерселер бизде жок эсе да, кыргыздар сындырып туруп анан мен айткандай кыласың дейт го. Жана айттыңыз го 12 жаштан кийин дегенде ошо. Мындайча 12 жашка чейин бала атасынан, апасынан сурап иш кылат. Көбүнчө. Ага көнүп калган. Биринчи ал сурайт. Мисалы кызым келет дагы, ата суу ичсем болобу дейт. Суу биякта турат. Иче бер, башың иштебейби деп адамдар айтып атпайбы? Жок, Кудай ага аны берген жок. Выбор кылганды өзүм кылам дегенди берген жок. Кудай ошондуктан сизге оңой тарбияласын деп. Укпай койсо кыйналасыз. Сиз дагы психолог эмес. Ошентип 12 жашка чейин бала ата-энесинен сурап үйрөнөт. 12 жашка келгенде балага биринчи жолу сознание кирет. Биринчи сознание дегенде баягы чечим чыгаруу. Мен мынаны каалап атам, өзүм решение чыгарам. Решение чыгаруу механизм келет. Мындай айтканда ак караны үйрөнө баштайт. Аны мен каяктан билдим? Мисалы, динде айтылат го, күнөө балага 12 жашта келет деп атпайбы, эми условно 10 жаш, 11 ушундай. 12 жашта неге күнөө келип атат? Анткени Кудай ага ошону берди. Ак караны же мен мындай кылам деп өзү билип кылып атат уже. Ал сознание бар. Ошо келгенде бизде подростковый возраст деген конфликт башталат. Аны биз түшүнбөйбүз. Аны Кудай берди ал балага. Өзүнүн жашоосун алып кетсин деп. Биз көнүп калганбыз 12 жашка чейин муну кыл, тигини кыл деп. Анан дальше улантып кеткенде 18, 20, 25 жашка чейин ата-энеси ушундай айтып бергенде баягы баланын эмеси эмне эле чечим чыгаруу механизми өспөй калды, өнүкпөй калды. Ошентип бизнеске баштай албай атат. Мен бизнеске 35 жашта баштап атам, ойлосоңуз. Анткени ал нерсең эми синдром отличника, элдери баягы эми айткан үчүн ошону. Эмне кылыш керек эми? Балаңыз 12 жашка чыккандан кийин болду, аны чоң киши катары карайсыз. Бир пикири болсо, бир вкусу болсо, ага макул деп азыр. Мен кызым 12 жашка чыкты, азыр биз аны муну кыл, тигини кыл дей албайбыз, дебейбиз да. Аны пикири мындай кылабыз деп, эгер биздин каалаганыбызды кыла турган болсо, анда уговорить этебиз, мындай кылбайлыбы депчи, аны мындай чоң кишидей сүйлөшөбүз да. Ошондо өрчүйт. Мен ошону байкадым. Балам спортко берип, спортко бар деп, өлө спорттун түрлөрүн баарын кылышсам. Спортко баргың келип атабы? Бар өзүң мына деди. Аябай жакшы. Жашыма эмнеге илишип атасың деди эле анан. Мен эмнеге таң кылып атасың деди. Анан ойлонуп калдым да, эмнеге таң кылып атам мен деп. Туура. Мындай чыкканда караңыздар, мисалы биз жашоого машыктыруу деп атпайбызбы? Бир кайсы университетте окудуңуз? Ататүрктө жана. Ататүрктө окусаңыз, ал жерде сизди кантип бактылуу жашаш керек, кантип акча табыш керек, кантип бала тарбиялаш керек деген техникалар үйрөтөбү? Жок. Мындай формальный образованиеда бул жок. Только кесип үйрөтүп турабы, бир кесибиңиз бар болду. Ал жерде сиз кесип эле үйрөтөт. Мындай сиз дүйнөгө кесип үйрөткөнүңүз жетет. Сиздин өзүңүз жашооңуз не важно. Анда сиз акыл бар, эме бар, уже биз түшүнүшүңүз керек да. Түшүнгөндөн кийин мындай дүйнөнү карайсыз, анан элдер как будто бирөөнүн жашоосун жашап аткандай эле болуп атат да. Масса. Ошондой эмеспи? Ооба. Неге үй керек, машина керек, ошого киргизип койгон. Тем более акча таба албайм деген киргизип койгон. Бул уже бул жактагы программа. Сиз Америкага барсаңыз да ушинтип эле жашай бересиз. Анткени мен өзүм бардым. Американецтер жакшы эле кийинет. Мен үйгө жаман кийинип, көчөгө жан салып чыгам да. Хотя Америкада чыгып атам. Значит, мен биякта программаланган, любой жакка барсам ушинтип жашай берем. Өзгөрбөйт. Оңой нерсе. Сизди монтип түрмөгө камап кереги жок. Башыңызга кичинеңизде программа киргизип койсо, ошону жашай бересиз. Жана сиз англис тилин билесиз, немис тилин билесиз. Of course. Ja, klar. Ja. Сонки анан түрк тилин билесиз. Табики. Анан Кытай тилин билесиз. Хау. Сюда. Дагы эмне кайсы тилдерди билесиз? Орусча билем. Кыргызча, орусча. Ошондо 6 тил. 6 эми түрк менен азербайжан кылсаңыз көбүп кетет да казактар. Эми 6 тил деп коер. Эми тактана сүйлөгөнүбүз 6, Өзбекче билемин деп коер. Өзбекче да билесиз да? Жем түшүнөм, мындай сүйлөшө алам да бир аз.
Эми булар түрк тилдүү болгон үчүн түрк тилдүү ичинде 3 тилди билсеңиз, анда бүт татар, бүт баны түшүнөрүз. Анан бул тил билүү силерге кандай жардам кылды? Биринчи мен ушунча тилди үйрөнөм деп жөн мектепте, немеден университетке кирем, ошентип эле үйрөнүп алыпмын да. Шарттар бар да, өтүшүм керек экен. Кийин ушунча тил билип, бекеле жүрүп, андан көрө бизнес кылып баштан нааразы болуп жүрдүм. Ыраазычылыкты билбей жүргөндөчү. Азыр карасам, ошол тилдерим жакшы болду. Анткени Австриядан бир клиент бар эле, англисче билбейт экен да. Ошо билген немисчемди кыйналып, сүйлөп, зато заказды алдым да. $300,000, мисалы, $600,000 заказдарды алдым. Ошо тилим мындай, ошол жерде жардам берет. Анткени мисалы мындай да, бирөөнүн тилин билсеңиз, ал жерде доверие пайда болот. Мен сиз менен азыр ушинтип жакшы сүйлөшсөм, сиздин доверияңыз балким жакшы болбойт. Анткени мен америкалыктар катары кыргызча сүйлөп жатам. Мындай адамга эме берет да. Орусчаны без акцент сүйлөсөңүз, алар өздөрүн жакын көрөт. Англисчени американский билсең, алар өздөрүн жакшы көрөт. Мен ушинтип жашадым да. Америкада досум бар эле. Мынтип прикол айтып коеюн. Отурабыз, эки кыргызбыз, американецтерге жанагы досум өзүнүн акценти менен, мындайча broken English менен анекдот айтты. Эч ким күлбөй койду. Анан ал айтты, I'm sorry, I speak British English. Кечиресиңер, мен британский сүйлөдүм эле, түшүнбөй калдыңар десе, алар ха-ха-ха деп күлөт. Биз айтат, биз британский түшүнөбүз, сеники кыргыз английский экен. Ошого бизде бар го, британский акцент менен сүйлөйм, андай туура эмес, ал британский акцент вообще башкача. Ошо тил билген ошо жардам берет дүйнөдө. Жакындык болот, клиентке жакын болосуз. Анан барган жерде даже мен англисче жакшы сүйлөгөн үчүн орустар, немистер уважать этип калат, кытайлар. Силер ушул тилдерде 6 тилден мисалы үчүн тренинг өтүү максатыңыз туратпы? Меники азыр кыргызча, анан экинчиси англисче. Эки эле тил. Анткени англисчеде аудитория көп, дүйнөгө чыгайын десем англисче. Кытайда жашап атасыз да. Эмне үчүн Кытай өнүгүп атыптыр? Анан эмне сыры бар экен Кытайлардын мындай байып атканы, өнүгүп атканы? Бул система. Определенный система болуш керек, чтобы өнүгүү үчүн. Анткени өнүгүү бир-бирден өнүгүү болбойт да. Мындай бир жакшы чүй болот. Мисалы, кичинекей нерселер бар. American Dream, американский мечта. Уже адамдар полностью правильно айтат. Мечта десе, любой адам бай боло алат деген понятие бар. Американский мечта ошо. Кыргыз дагы барса, ал жерде бай болот деп ошого кирип кетет да, кыргыздар да бай болот мисалы. Ошондой система. А Кытайдыкы биринчиден эл көп. Экинчиден закон өзгөрдү, ВТОго кирди. ВТО кирди деген уже башкаларга товар сата алат, алар чыгара алат. Ошонун баары дүйнө көчүп барды. Made in China пайда болду. Анан ал жерде масса көп. Анан кытайлардын бир жагы аябай иштемчил кишилер, калк. Эмгекчил. Анан как будто бир жем шып атат, как будто артынан нит куугандай, менин үйүм жанында стройка болот да. Монтип басып атат да. Анткени конкуренция көп. Укмуштуунун укмуштуусу бар да. Ошон үчүн ал жагынан бар система бар, анан дүйнөдөгү адамдарга ошо арзан нерсе болуш үчүн Кытайга кирди, алар аябай опыт тапты. Ушунчалык опыт тапты, азыр Кытайда опыт аябай көп болгон үчүн немистердин, француз бардык күчтүү өлкөлөрдүн опыту ошол жакта бар, заводдор бар. Шынжында отурасыз, мунунча биз эме чыгарам дейсиз, сосеттердин заводдордун алып эле упаковка кылып чыгарып коесуз. Менин продукциямда чыгып атат, любой оңой нерсе да уже. Заводдун баары даяр. А мындай Кытайга барып келгендер тамагынан кыйналдык дейт го, жылан булан бака-сака жеп атсыңарбы дегерди дейбиз го томуштуруу. Ал жерде бир Ланжо деген шаар бар, ошонун Ланжо ламиен деп коет, Ланжо лапша по-ланжоски деген бар, алар мусулмандар. Кытайдын бүт жеринде бар, алар эми таза, арзан деп чыгарат. Эчтеке таппасак ошону жейбиз. Атак бизде турецк ресторандар бар, Гуанчжоу эме шаарда арабтардыкы бар, анан Средний Азияныкы бар, уйгурлардыкы бар, ошолордун рестораны болгон үчүн Кудайга шүгүр бизде тамактан кыйынчылык жок. Анан мындай Кыргызстанга биротоло көчүп келүү, ушакты өнүктүрүү деген мындай бир нерсе жокпу? Же Кытайда эле калып анан өнүктүрөсүзбү? Менде ушул түшүнүк туура эмес деп билем. Как будто Кытайга Кыргызстан келбесең өнүктүрө албайсың дейт. Мен аябай азыр Кыргызстанды ким өнүктүрүп атат билесизби? Ошо Россиядагылар акча жиберип атат. Эмеде мен биз Кыргызстандын сыртында жашаган кыргыздар Кыргызстанды маркетинг кылтабыз. Россия кантип кыргыздар таанды? Ошону таанды да. Ошого эч кандай баягында келип өнүктүр келсем мени эч ким укпай атат да. Ким угуп атат? Психологияны билиш керек. Мен каякта белгилүү болуп атам, чет өлкөдө туурабы? Биякта коуч болсом, өзүң эмнеге жеттиң деп атат, туурабы? Азыр өзүң эмнеге жеттиң деп атат, анткени мен Кытайда ушундай объемдун ичиндемин. Товар оборот аябай чоң. Ал жердеги опытым, бул жерде канчалык бай болсоң деле мындай кичинесиң да. Менин партнерим бар, мындай. Кыргызстан кичинекей эле да, биздин Гуанчжоудо 20 миллион.
Биз 7 миллион какой-то районубуз да. Буяктагы заказдар, объемдар аябай кичке. Аны көрүшүңүз керек да. Анын дүйнө менеджери, андан кийин Кыргызстан келип кантип көрөм аны? Кыргызстанда бир чоң бизнесмендин объему ушу Кыргызстанча алган. Макул Россияга сатсын да. А Кытайда жүрсөңүз объем, Америка менен Кытайдын арасында объем көрсөңүз оозуңуз ачылат. Биз жөн эле отуруп ойлосоңуз миллион тескит жиберип атабыз. Мындай контейнер. Өзүбүз көрбөйбүз, бирок система иштейт. Бир жолу барып көрүп коелу дедик, мындай контейнерлер кетип атат да. А так биякта бизде Excel'де эле 100 миллион түштү, 500 миллион деп атат. Өзүм объемду көрбөйм да. Мен просто мындай ак бизнес кылайын да, ак көйнөктүү бизнес депчи, баягы дордойдо көтөрүп товар сатпайчы. Кудай ошону насип кылды. Азыр мына эмеден эле келет заказ, ошону алам, жиберем, $100,000 которот, ушу сыяктуу да. Ах ты, самолотто түшүр. Анан байке демен айтыңызчы. Азыркы тапта тренинг коучтар, аны мунулар өлө көйүп кетти да. Анан элдер болсо, тиин деле уктук, мун деле уктук, башыбыз чирип кетти. Анан элдин баары эле акылдуу, акыл үйрөтүп калышты, ушу инфо сыгандар тажатышты деген нерсе, кайра отрицательный бир нерсе пайда боло башты да. Негизи ушу тренингтерге баруу, тренер коучтарды угуу эмне жардам берет адамдарга? Биринчиден мындай. Мен коуч болгондо мен ичимден кааладым. Эл каалайбы, каалабайбы, мен өзүм кылып кетип атам. Жаманды көргөндөр, тааныбаганда, билбегендер бар. Мындайча айтканда сизге айтайын, өзүн өнүктүргөндөр көп эмес да, аз. Анткени масса жөн эле жашайт да. Анан жөнөкөй масса алар түшүнбөйт. Мисалчы, түшүнбөгөндө ал мындай маанилүү нерсени түшүнбөй калат да. Иши айтып атпайм, программа баштаган, жакырчылык эме мышление кирген. Анда алардан өтүш бир аз көрүп түшүнүш бир аз кыйын. Жөнөкөй адамга бир аз кыйын. Ошон үчүн аны албай ошо тренингден бир аз нерсе колдонсо, уже көтөрүлө баштайт. Анткени аны эч ким үйүнө келип алып кетпейт. Мисал айтып атат да. Сен өзүң неге жеттиң? Как будто мен жетип сени үйүңө келип алып кетип көтөрүшүм керек экен. Мен андай убактым жок. Мен өзүм ишим менен кеттим. Мен өсүп кеттим, мен айттым, кошулсаңыздар чогуу кетебиз. Кошулбасаңыздар мен кыла албайм дагы. Анткени өзүңүз каалап айтасыз. Сиз тренерлердин үйрөткөн нерселерин мектепте ала албайсыз. Университетте жок. Формальный образованиеда буну үйрөтпөйт. Формальный образование жакшы түшүнүшүңүз керек, кесипти үйрөтөт. Тем более кесипти туура эмес тандап алсаңыз, еще хуже. Не дейсиз, диплом алдыңыз, ушунун үзүнүн көрөйүн деп жакпаган, аз акчага иштеп жүрөсүз. Эл эмне дейт деп. Сиз мисалы университетти системага кирбей, мектепте окуп кой калгандарда башкача ой жүгүртүү болот. Ошолор өзгөчө, ошолор байып атабы азыр? Ошолор завод куруп атабы? Двоечник, троечниктердин баары байытты. Ушинтип атсам, неге дагы эле түшүнбөй атасыз? Неге кайра эле жакшы окутабыз, жакшы диплом, красный диплом деп атабыз? Эгер ошол болсо дагы башкача кылыш керек ушу. Сенин красный дипломуң маанилүү эмес, кесипти окусаң маанилүү. Сен балаңа биринчи өзүң үйрөн бизнес кылганды. Балаңа үйрөт. Балаңа үйрөтпөсөң уурдаганды үйрөтөсүң дегендей айттык го, ошол. Балаңыз жакшы көрөсүзбү? Ооба. Анда сиз бизнести үйрөнүңүз, акча кантип алып үйрөнүңүз. Мен ошол убакта коучинг болуп жүргөндө акчам көп жок эле. Эми $10,000 иштейм айына, $5,000. Бирок моундай заңыраган акча майбакка акчам жетпейт эле. Кийин мен өзүмө суроо бердим дагы, ушунча жакшы окудум, чет элге окудум, диплом бар, американский, бирок акчам жок. Уже бул жерде бир ошибка бар, бир туура эмес нерсеге кеттим. Анан буну таштадым. Отличник эмесмин, бирөө жаман көрсө көрсүн, акчам барбы жокпу. Анан биринчи класска отурдум. Акча табуу боюнча. 2 кошуу 2 4 дегенде калькулятор колдоно баштадым. Суммаларды эсептей баштадым. Бирок биринчи класска акча табуу менен отурасыз, бирок 1 жыл күтпөйсүз да экинчи класска өтүш. 1 жумада өтүп кетиши мүмкүн, 1 айда ошондой. Ошого баарыңыздар акча табууну үйрөнүңүздөр. Ал деген сөз чогуу чыгып бизнес кылам андай эмес. Бирки кызматыңыз бар, туура, азыркы сиздинки какой-то бизнес. Буну масштабирование кыласыз. Мисалчы, өзүңүздүн эле ишиңизди кыласыз. Эгер вдруг башка нерсе керек болсо, анда Кудай аны итегеле жиберет. Сиз айтпайсыз, бизнесни кылам да. Мен кантип кылам? Сиз кылбайсыз. Сизге бир партнер керек. Сизди аябай, сиз ага аябай чоң салым кыласыз. Ал да сизге чоң салым кылат. Ошондой бирөө бар. Же бизнес кылам дегендер бир бизнес, кайсы бизнес кызыкса, ошол компанияга кирип иштейт. Уборщица болобу, жөнөкөй жумушчу болобу, бирок мындай карайт дагы эмне кылат? Ошол жердин системаны изучать этет. Жөн айлыгын алып үйгө кетип калбайт. Каяктан товар келип атат, каяка сатылып атат, канча киши иштейт, кантип система курулган, менеджер ким, астында канча кишини иштетет, ошону изучать этип чыгат дагы, анан чыгып алып туруп ошону эле коет. Оңой. Анткени көрүп үйрөндү. Сон Бүт бизнесменди карасаңыз, бирөөнүн колунда иштеген да ошол ишти кылып кеткен. Любой бизнесменден сураңыз. Бирөөнүн колунда иштеген ошол ишти кылып кеткен.
Мисалы үчүнчү элдерчи бирөөдөн сабак үйрөнгөнү баратат, анан алар элдиге мисалы үчүн ал эч кимге эч нерсеге жетпесе, мындай фидбеги жок болсо, анда аябай элдер нааразы болот экенде, бул мени эмне кылып ыйратып окутат депчи. Сен эмнеге жеттиң айланайын өзүң деген нерсе. Ошол кишилер жоготот. Анткени адамга байлап атат да, ал жерде Кудай жиберип атат ага. Аны адамдан көрүп атат да. Адам моундай крутой адамга байласа өлдү анда. Ал адам отдача бере албайт. Сиз ал жерде эмнеге жеттиң андай эмес, сизге Кудай ошону менен кандай информация жиберип атат, аласыз ошону. Мен азыр айтып атам, мен максат муксаттардан эмес, просто мен каалап атам, мировой коуч болом деп, Кудай ошону тигилер менен байланыштырып атат. Даже мен айтам, монтип мен кыргызга салым кошуп атам, мындай кошуп атам деп элдер сүйлөп атпайбы? Чынында ичини карасаңыз андай эмес. Ал эмне деп атат? Мага ушундай бирөөлөр мактасын, мен известный болоюн, бир какой-то өзүнүн эгоистичный бир каалоосун эме кылды. Менин да өзүм каалоомду просто Кудай берген үчүн, алар себеп болгон үчүн Кудайдан келди деп ошондой отношение кылды. Ошого ар бир адам жашоонда бирдемке болсо өзү менен связанный болгондо гана кыймылдайт, же коркот, же ыйлайт. Мен дайыма айткам да, Чубак Ажы раматылы өтүп кетти, баарыбыз ыйладык. Ал жерде жакшы байкаңыз, ыйлаган кишилер, эме кылган кишилер мындай ичин караса, уже бизге жалпак тил менен айтып бере турган илимдүү адам жок деп, мен өнүкпөй калам деп, ошонун айынан ыйлап. Искренне караса ошондой болот. А так биз уважать этебиз, ушундай кылабыз, элдин тили боюнча ушундай. Бирок адам ичинде чындык турат, чындыкты билиш керек да. Значит, ар бир адам өзүнүн ичиндегини ойлойт. Ар ким өзүн ойлойт туруп. Итеги эле өзүн ойлош керек. Анткени башкаларды эмнеге ойлойсуз сиз? Эгер тигини карасаң, тиги мындай болуп кетти, ал деген сөз Кудай аларды карай албай атат деп атасыз. Аны мен карашым керек, как будто. Ошого азыр мен бомждарга дагы ичим ачышпайт. Бирөө банкрот болсо да ичим ачышпайт. Анткени анын Кудай менен арасында алыш берешеси бар. Мен кийлигишпейм. Эмнеге кийиктей санайсыз? Чындап мен да ушундай болуп калдым да. Адамдардын мындай мурун баарына борумору бага ыйлап буга ыйлай берчүмүн. Азыр жараткан менен эсептешип аттыр деп коем и всё. Жакшы. Мен буну каяктан үйрөндүм? Германиядан клиентибиз $200,000, €200,000 жоготту. Эми убытка болду, банкрот болду. Биз $30,000. Ошол эле эмелерде. Анан ага аябай ичим ачты. €200,000, анан €30,000 ойлоңуз. Кимге ичиң ачты? $200,000. Кийин аябай бир ой келди да. Мындайча Кудай берип турат да, отур информациялардычы. Мындай адам кааласа мындай оюна келет деген сөз. Карасам, анын €2 миллиондук үйү бар. Ал 200,000 жоготот. Ал убакта менин үйүм да жок эле. Кимге чачышат? Ага. Анан экинчиси, ал 200,000 жоготот, €200,000. Кудай менен ал бирдемке каалаган үчүн ошону жоготуп кайра берет да. Кийин ал киши менен 30 миллиондук оборот кылдык, евролук. Аябай эме, ал 200,000 уже чыпка болуп калды. Сааты €100,000, €150,000 чыкты. Машина бар €300,000. Ошон үчүн эч качан башка бирөө эме кылса, ичиңиз ачышпасын. Бирок кантип иш кылабыз, кимге жардам беребиз дегенде, буквально кече бир кайырчы ушундай келип калды. Анан Кудай жиберди да, мындай айтканда, совпадениялар келет. Значит, мен ошол кайырчыга жардам берем. Наркы кайырчыга Кудай башка бирөөнү организация этип койгон. Мындай организацияда проблема жок. Ошо? Жакты. Агай, анан мындай баягы адам байыганда эле кийимине, анан крутой машине, крутой үй, анан мындай дей беребиз го. Ошол крутой сапаттуу кийим, кымбат кийинген, кымбат саатта танган, кымбат телефон көтөргөн, кымбат машина айдаган туура эле нерсеби? Мен ичимде эмне кыласың ошону дей берет да. Ал биринчи мындай. Элин Маск кара, Безосту кара, эме жөнөкөй кийинип атпайбы? Ошо жөнөкөй кийинип атпайбы? Ал натуральный нерсе. Ал андан өттү. Сиз азыр $1,000,000 тапкычен антип ойлобоңуз. Анткени сиздер элдер басып койчу. Эл эмне менен түшүнөт? Жөнөкөй адам психологияны билишиңиз керек. Сиз эгер солидный кийинбесеңиз, эме кылбасаңыз, эл үчүн кылбайсыз. Бирок сиз бизнес кылып атасыз да, эл менен сүйлөшүп атасыз да. Бизнесиңиз анын психологиясын билбесеңиз, мисалы жаман кийинип алдыңыз, кыргыздар мындай жөнөкөй эме кылгыла, канчалаган нерв коротосуз. Ал психология, ал адам түшүнбөйт аны. Ал неден түшүнсө ошону кыласыз. Мисалы айтайын, жөнөкөй эле мен ошол 5 жыл мурда бияктан Кытайга кетип атканда, Манас аэропортунда эле баягы аягында печать коет го билетке. Ошол эже урушуп атат да. Бияка алып кел, эмне кылып атасың? Тияка деп кыйкырып сүйлөп атат. Ошол эже мындай билетиңиз берип коесузбу деп уважительный сүйлөп печать коюп өткөрдү.
Анан аларга эмнеге кыйкырды, мага эмнеге кыйкырбады, жакшы сүйлөдү. Мындай карасам, солидный кийинип алыпмын. Сиз ал эже менин нервиңизди корготкон кереги жок. Жакшы кийинип алыңыз, бүттү. Көп нерсени чечип коесуз. Аны дагы окутуп, аны күчүңүз жетпейт. Анан мындай нерсе бар да, мен техника айтып кетейин. Өзүм тапкан техника. Мен ойлогон, Кудай бар, мен бар, сен бар деген техника бар. Кудай бар деген Кудайдын кылган ишине кийлигишпейсиз. Неге пандемия болду, мындай болду, Кудайдын иши. Болгон нерсени кабыл кыласыз. Анан элегеңиз коротпойсуз. Коротсоңуз ал жөн эле кетип, пустая кетет да, мындай эчкимдечи. Ушуну кабыл кылсаңыз, Кудай сизге жакшы болгонун кабыл кыласыз. Экинчи сен бар деген бар, сиздин тагдырыңыз бар, туурабы? Мындай кылыңыз айтпайбы деп мен айтканды айтып кыйналып атам, ал иш болбойт. Кудай бияка парда кылып койгон. Анткени мен айтканымды кылып сиз кылсаңыз, жаман болсо тагдырга таш ыргытасыз. Кудай айтат, айтпайбы өзү кааламайынча бул нерсе болбойт. Ошого мен да сизге наставить этпейм дагы, убакыт энергиям коротпойм. Анан мен бар деген бар. Мен бар деген бул мен жашоом. Бала мага керек, келинчек мага керек, Кыргызстан мага керек, дүйнө мага керекпи? Значит, жоопкерчилик өзүм алам. Мисалы, курсагым ачса, курсагым жоопкерчилик алам. Өзүм тамак жасабасам дагы, келинчегиме бирдемке кылсам, ал мага тамак сабап берип атпайбы, ошол жоопкерчиликти алам. Атак жоопкерчилик албайбыз азыр. Сен неге андай кылдың, сен ушундай кылышың керек эми? Бул сенин жашооң, жашооңду жашашың керек. Кылдыртканды үйрөнүшүң керек. Мисалы, ошон үчүн бул дүйнөдө мага эч ким бир нерсе кылып берген милдеттүү эмес деп, мажбур эмес деп алсаңыз, күчтөнөсүз. Текsin болду. Аябай сонун болду. Майдай жакты, майдай сиңди тим эле. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен да аябай ооба, дагы тим эле отургузуп алып, эзип Максат байкенин ичиндеги болгон билимин соргум келип атат. Бирок ар бир билимди эмгеги бар, жана акысы бар дегендей, агайдын дагы өзүнүн онлайн сабактары бар экен. Эгер кааласаңыздар өзүнө байланышып, анан онлайн сабактары жөнүндө дагы терең алып, ошол жактан үйрөнсөңүздөр болот. Биз мындай гана учкай сонун кептерди кылдык. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Аябай ошо кыргыздардын өнүгүшүнө салым кошуп атканыңыз бул сонун нерсе. Биз бул жакта максатташпыз, тилектешпиз. Биздин команда да ошону көздөп атат. Анан биздин тилегибизге бүгүн дагы тилек коштуңуз деп. Чоң рахмат, абдан кубанычтамын. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маегибиз сизге дагы майдай жакты деп ойлойм. Сөз комментарийде өз пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.